Мына дагы бир эле маселе. Мына азыр Монуев көчөсү, Масалиев көчөсүнөн кесилишкенде бул жагы областной тарапка кеткен жаңы жол. Кесе эле жаңы жолду кеңейтип, ал жерге жаңы өтмөк жолду курду, бирок унааларды мына жерде караңыз, бир катарда эмес, эки катар. Аркы бетте уже таксисттерге место болуп калган да. Узундан таксилер турган. Насыл жолдорго мындай запрещенный знактарды коюп туруп, патрульный милиция ушул жерди тазалаш керек да. Кегиле мына коомдагы, өзүбүз дагы мындай кичине жоопкерчиликти моюнга алайлы дагы, башкаларга жол тогонбой, жолду бошотуп, мүмкүн болушунча парковкаларга чет жакка койгон аракет кылсак болгондар. Мынаны кара, таксистер. Целый бир ряд ээлеп туруп алышкан таксистер. Мына бет болсо, бир катар эмес, эки катар жол ээлеп. Целый, жаңы өтмөк жолго чейин караңыз. Мына биздечи. Эми баягындай адатты токтотчу жерде тургандар. Менде дагы машина бар, башкаларда дагы машина бар. Менин ишим бүтсүн, башкаларды уруп ойнойм деген маселени токтотуш керек. Бул көрүнүш шаардын бардык жеринде бар. Азыр мына жерде патрульный милициялар турат, бирок ал жакты балким знак жок деп карашпай, ушул жерде мына шаардык кеңештин депутаттарына, шаардын бийлигине сунуш да, ушундай бир мыйзамдарды кабыл алып туруп, жолдун боюндагы полностью токтоп турган жеңил унааларды токтотсок, ушул 100% болбосо дагы, мен ойлойм, бир 70-80% болсо дагы бошойт. Мына караңыздар, мына таксилердин ичи 3 катар жол да, мына негизи бир катарын биз парковка кылып колдонобуз. Жолдун аркы бети мына Ош гастро клиникасы бар. Гастронун такыр билбейм, парковкасы деле жок. Полный адамдар мындай. Анан баягы токтоп адам сүрүп, же мындай шашылыш, пожар болуп жүргөн болсо бир жөн, маселе башка. Анан токтотуп коюп кетип калгандар бар, ишине кирип кеткендер бар, ишин алдына коюп. Маселени мен ошол боюнча айттым. Мындай токтотуп коюп туруп кетип калышат жолго кененде. Мына Масалиева көчөсү дагы целый ушундай. Шаардын бардык жери ушундай.